Токтогул суу сактагычында суу былтыркыдан 3 миллиард куб метрге аз. Мындай кабарды президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жумада биринчи радиодон билдирди. Президент өзү кабарлап жатканына караганда маселе олуттуу көрүнөт. Сооронбай Жээнбеков суунун аз болуп калышы тоонун башы жылыбай, суу түшпөй жатышы менен түшүндүрүп, августта жылып кетер деп үмүт артты. Августта да жетиштүү суу топтолбосо, кышында жарык өчүрүлбөйт, тыштан сатып алабыз деп ишендирди. Жүзіп атабыз. Азыр мына август айында күтөлү. Кандай июль аяғы августтан башалат. Ошого карабынан тиешелүү мамлекет органдар кыймылдайт. Ага чейин дагы азыр өзүбүздүн мүмкүнчүлүк бар. Эгерде күн жылып ысып кетсе, мөңгү каалар бар. Алар келип калса, анда сырттан электрден сатып алганга мындай шарт түзүлбөйт да, өзүбүздүн күчүбүз менен чыгабыз. Президенттин бул кайрылуусунан кийин жерлерден нарын, көкөмөрен сууларын видеого тартып, интернетке жүктөгөн жарандар арбыды. Алар Токтогулда суу аз деген маалыматка таң калышканын, суу кирип жаткандыгын айтышууда. Мына Нарын дарыясы кирип атыптыр. Аябагандай чоң суу каптап. Анан кандай эле биздин өкмөттө суу жетишпей эле Токтогул кесиндеги суу аз. Свет бизде проблема болот деп айтып атат, билбейм. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Эмилбек Каптагаев быйыл жазында Өзбекстандагы Сары Дөбө суу сактагычы жарылганын эске салып, Токтогулдагы суунун азайышы көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деген баягы көрүнүш кайталанган жок болду бекен деп жыландын башын кылтыйтты. Быйыл коңшу Өзбекстанда ири суу сактагыч жарылып кеткен. Ошонун айынан быйыл сугатка суу тартыш болуусу күтүлгөн. Бирок ал жак тыптынч, эч кандай чуу жок. Кыязы суу жетиштүү эле окшойт. Ошондуктан Токтогул суу сактагычында суу тартыш болгону 1 августка карата 14 миллиард куб метр суу чогулду. Уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы дегендей эле болуп кеттиби деген ой албетте ар бирибизде жаралбай койбойт. Анын үстүндө мурдагы жылдарда ура деп орнотулган онлайн видео камералардан да дайын жок. Ал эми экономикалык эксперт Сапар Орозбаков Фейсбуктагы баракчасына президенттин августта суу келет деп күтүп жатабыз деген сөзүн сынгалды. Күн кайнап турган июлда болбогон суу августта толмок беле. Бул тезегиңерди тере бергиле деген сөз. Президенттин алсыздыгынын азабын дагы тартат окшойбуз. Эмнеге эле казактар чек араны аңырайтып ачып койду десе, табышмактын жандырмагы ушунда көрүнөт. Казактар алды чек араны жаап коркутуп жүдөтүп отуруп сууну алып кетишкен турбайбы? Экерим калп айтпаган депутат Мыктыбек Абдылдаев сессияда сууну сатышат деди эле. Демейде бул жалган сөз деп чыга калчу. Буга ак үй унчукпайт. Тим болду эле, канчага сатышты болду экен? Таза кол фондунун директору энергетика тармагы боюнча Адис Расул Умбеталиев күзгү кышкы мезгилге карата даярдыкка байланыштуу жыл эсебинен экинчи жолку эскертүүсү менен чыкты. Ал Кыргызстандын башкы гидроэлектр станциясында суу нормага жетпей калганын кабарлап, бул боюнча өзү мурдараак айткан кооптуу жагдайлар ырасталгандыгын билдирди. Мен сууну агызбайлы деп канча жолу эскертсем да эч ким уккан жок. Былтырда, быйылда электр экспорт болду. Суунун агымы көп болду. Албетте, өзүбүз электр алышыбыз үчүн да агыздык. Бирок андан тышкары 2 миллиард куб метр суу жөн гана агызылды. Эгер коронавирус илдетинин экинчи, үчүнчү толкуну кыш мезгилине туш келсе, светтин өчүп турушунун кесепети өтө оор болору эскертилүүдө. Расмий маалыматтарга караганда 2017-18 жылдары Токтогул кесиндеги суунун көлөмү күз-кыш мезгилине 19,2-19,6 миллиард куб метр менен кирген. 2019 жылы жайда болсо 16 миллиард куб метр суу бар эле. Күзгө чейин ал 17 миллиард куб метрге жеткен. Ал эми быйыл болсо 1 августка карата 14 миллиард куб метр гана суу чогулду.